буга. Мына жерден чыкканда дөңдөн чыкканда болуп тур да. МЧС иште кылды. Жерде bir адам каза болупту, мына жердеги Ала Букадабыз. Опортер чыгып да 3 машина авария болду. Ала Бука. Manas dep koyuydu bu. Жаллабад dep koyuydu. İkinci. Üçüncü. Mektepte atın ne olur? Atın koyacaksın önce. Mektepte de atın. Alasbay'da öyle mektepte çocuk var. Manas dep koyuydu bu. Жаллабад dep koyuydu. Жаллабад esne çıkıp etmesin. Bularını. Mektep koyuyor, mektep cezayına. Mektep. Эки баласын өлтүрүүгө шектелген аялдан калган 3 баласы атасында экени айтылды. Чүй облусунда үрөй учурган окуя катталды. 12 сентябрда аял өзүнүн 2 баласын өлтүргөн деген шек менен кармалды. Үйдөн 2013-жылы төрөлгөн кыздын жана 2023-жылы төрөлгөн наристенин жансыз денелери табылды. Милиция бул факты боюнча кылмыш ишин козгоп, шектүү эни убактылуу кармоо жайына киргизилди. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Белгилүү болгондой, үй бүлөдө 5 бала болгон. Азыркы учурда калган 3 баласы атасы менен жашап жатат, аларга туугандары да колдоо көрсөтүүдө. Булак Кактос Кежи. Токиодо катуу жамгыр жаап, шаарды суу каптады. Япониянын баш калаасы Токио 3-күндөн бери токтобой жамгырдын айынан суу алдында калды. Эл аралык аэропорт жабылып, темир жол каттамдары да токтотулду. Кээ бир райондордо 1 сааттын ичинде эле 90 мм жакын жаан жаап, метро станциялар менен көчөлөрдү суу каптады. Жүргүнчүлөр жер алдында тизесине чейин сууга малынып жүрүүгө аргасыз болушту. Катуу жамгырдан улам көчкү түшүү коркунучу күчөдү. Ошондой эле миңдеген үйлөр электр жарыгысыз калды. Пекин шаарында катуу шамал жүрүп, мөндүр жаады. Кытайдын Пекин шаарынын ылдамдыгы саатына 117 чакырымга жеткен катуу шамал каптады. Жаан чачын мөндүр менен коштолуп, бир нече мүнөттүн ичинде көчөлөрдү аппак кылып каптап калды. Аба ырайынын начардыгынан улам негизги жолдор убактылуу жабылып, айрым кесилиштерди суу каптады. Шаардагы кыймыл бир нече саатка токтоп калды. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Мына мен сизге гарантия берем. Сиз менен скандал болот. Гарантия берем, мына силер үчөөң тең окшошуп калыпсың, мына көмөлү издешпей табыпсыңар. Издешпей табышып алыпсыңар. Проблема кыласыңар силерчи. Проблема. Элден 30 миллион доллар чогултупсуңар, бирок 5 миллион долларга татыктуу дагы иш жасалган эмес. Башынан эле алардын жарнамасы өтө эле күпүлдөп чыккандыктан бул классикалык схемага окшоп баратканы билинип турган. Ош шаарынын мэри Ош Сити турак жай комплексине барып, иштердин өтө жай жүрүп жатканын белгиледи. Ал УКМКга компания жетекчилерине өлкөдөн чыгууга тыюу салууну сунуштады. Жеңишбек Токторбаевдин айтуусунда, компания 2000 үйдө
үйдү сатып, анын ичинен 1050-сі толук төлөнгөн. Элден 30 миллион доллар чогултупсуңар. Бирок 5 миллион долларга татыктуу дагы иш жасалган эмес. Элди алдоо үчүн крандарды коюп, иш жүрүп жаткандай түр көрсөтөсүңөр. Мен айтсам, бул иштин акыры сөзсүз чоң чатакка айланат, деди мэр. Үйлөнгөнүңүздү укканымдачы мен ишенсеңиз 4 жыл катарынан ыйладым. Алмаз Шаадаевка кыздын үнү менен чалып тамашага салган жигит. Ырчы Алмаз Шаадаевка кыздын үнү менен чалып тамашага салган жигиттин видеосу социалдык тармактарда тарады. Видеодо жигит кыздын үнүн турап ырчы менен сүйлөшүп жаткан учурлар көрсөтүлгөн. Колдонуучулар бул тамашаны ал түрдөчү кабыл алып, айрымдары күлкү тартуулаганын айтса, кээ бирлери жигиттин аракетин туура эмес деп сындашты. Тулпар базарында тактайлар өрттөндү. Кече 13 сентябрда Ак Бата конушундагы Тулпар базарында тактайлар сакталган кампадан өрт чыкты. Өрт өчүрүүгө 3 бөлүм жана штаб тартылып, тилсиз жөө саат 16:28 чектөөгө алынып, 19:28 толук өчүрүлдү. Жабыркагандар болгон жок. Өрт 400 чакырым метр аянтты камтыды. Ата-энесинин камкордугусуз калган 5 ымыркай Россиядан Кыргызстанга кайтарылды. Кыргыз Республикасынын Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин маалыматы боюнча 2025 жылдын 13 сентябрында Россиядан ата-энесинин камкордугусуз калган 5 ымыркай бала Кыргыз Республикасына кайтарылды. Бул тууралуу аталган министрлик кабарлады. Иш-чарага Эмгек, Кыргыз Республикасынын социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги, саламаттык сактоо министрлиги, Россиядагы элчиликтин кызматташуусунда жүзөгө ашырылды. Мекенге кайтарылган балдар Бишкек шаарындагы адистештирилген балдар мекемесине жайгаштырылып, мамлекеттик социалдык коргоого алынды. Тиешелүү мамлекеттик органдар тарабынан алардын туугандарына өткөрүп берүү маселелери каралууда. Товарищ полковник, ни сантиметра им не отдадим. Наши бойцы до конца Ни стоят. сантиметра не отдадим. Белгилүү чек-арачы үйлөндү. Баткендеги кыргыз-тажик чек-арасында болгон окуяда элге таанылган чек-арачы Элеман Темиров үйлөндү. Кубанычтуу кабары менен ал өзүнүн социалдык тармактагы баракчасына бөлүштү. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Биз ошо жол кырсыгына кабылып, авариядан кийин ошо балам оорукчан болуп калды. Балам жашы 4 жашта, баса албай, сүйлөй албай калган эле. Азыркы учурда кичине сүйлөп кыймылдап калды. Ушул акыркы операциясы сиздерден сураныч. Баламдын операциясына жардам алып кетиңиздер. Алланын ыраазычылыгы үчүн. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт. 5 сом, 10 сом болсо дагы колуңуздардан келишинче жардамыңыздарды аябаңыздар. Ошол дагы азыр биз үчүн чоң жардам. Биздин ушул акыркы операциябыз ушунда үмүтүбүз чоң. Балам басып кетет деген ойдомун. Азыр балам башынан 3 жолу операция болгон. Башында аппарат менен, ошо аппарат менен жашап жатат. Кредиттер Мбанк 593 31 97 кымбат К деп чыгат. О деньги баланс дагы бар ушул номерде. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк 7807 Кундузай деп чыгат, өзүм менен сиңдим. Акыркы операциябыз кайдыгер карабастан ошо кыргыз элим колдоп жардам бересиз деген үмүттөмүн. Биздин кыз болду, биздин келин болду. Бактылуу, талайлуу, өмүрлүү, ак жолтой келин болду. Бекем байла. Чыңап байласаң чечпегеде. Бактылуу. Ушундай ак жолу башынан түшпөгөн жакшы келин болду. Кайненени сыйла, чоңенеңди сыйла, эл-журтту, кайын-журтту сыйла балам. Мына мен сизге гарантия берем. Сиз менен скандал болот. Гарантия берем, мына силер үчөөң тең окшошуп калыпсың, мына мени издешпей табышыңар. Издешпей табышып алыпсыңар. Проблема кыласыңар силерчи. Проблема создадите. Мына вы айланып чыктык. Жумушуңар жакшы эмес. Көңүл жылытарлык, кубана турган жумуш жок. Кубана турган бир мындай жумуш жок. Мынакей Улукбек мырза айтып атат, 2000 квартира саттым деп.
2000 kvartiranın 1050'sü почти наличка 100% satılıyor. Hazır ürünüşte bağda biz buna ortaça sepen alıp 30 milyon dolarlık kopat sattılar. 30 milyon dolar. 30 milyon dolar емес, o жерде 5 milyon dolarlık жұмыс жоқ. Мына ишемесіне барып көргілі, люди как строить. Барғыла, құрман жандатқа сүйінбаға барғыла, стермен тең башташқан. Уже кыздайшы готовим. Тәйті кирпичниге барғыла. Жұмыс жақшы емес. Жұмыс жақшы емес. Тимур Абдулович, так, ондай қылыш керек. Олардың барын руководящий составтарын бардығын, сопроводительный письмо бүкілін жазып, бардық жетекшілерін. Бұл кішіге барына запрет қойыш керек. Выездге запрет қойыш керек. Түсіндіңіз бі? Түсіндіңіз бі? Барына запрет қойыш керек, бұлар шықпаш керек. Мен 2 раза приезжал, 2 раза. И 2 раза я вас не застал. То Ташкент, то Наманган, то в Бишкеке гуляйте. Конечно, бір күн оғантып қышырап жүрсеңіз іш болмақ қылы берді. Жұмысыңыз жақсы емес. Құрматтуу Улукбек мырза. Сіз тоқтатыңыз өзіңіз реклама қылыштан. Bu yerде киініп алып отырышыңыз керек, жатышыңыз керек. Да, конечно, громко, оғантып крандарды қойып қойсыңыз, елішені татасыз, geçе. Ал стройка болып татсы. Сіздің историяңыз жақсы емес. Қанша фирмалар бұладық мына? Бизнес хаус. Қанша проблемный үй бар? 3-4, мен ошонда балдар айткан болчу. Қой, 4 үйіңіз бар, проблемный. Да, біреусінен тапшырылайсыз. Түші, вы же дал. Үйленгеніңіз ұққанымдайчы, мен ішенсеңіз 4 жыл қатарынан үйладым деп. Білет бересіз, Сіңізді жаным деген үргесін маға жазғаныңыз. Ассалаумалейкум достор, азыр Алмаз байке пранк кылабыз, ал жакында концерт берет экен. Алло? Кандайсың Алмаз байке? Жақсы. Денсаулықтарыңыз жақсы ма? Жақсы. Кім? Мен сіздің университетіңізді оқып жүрдік элек. Кім? Университетте чоң оқып жүрбедік беле. Университетте? Қайсы университетте? Манаста, Кыргыз-Түрк Манас университетінде. Неме группалаш емес болчумун сизден 3 курс аркада болчумун да. Сен бир чисто от души концерт берип атыпсыз го. Сен чисто Бегимай. Сен неме? Сизден чисто от души белек катары неме алайын деп аткам, концертке билет. Концерт билет? Эсиңизде жаным деген үргөсү мага жазганыңыз. Не деген Жаным деген үргөсү мага жазбадыңыз беле? Экөзүм мамилеңиз деле жакшы болчу го. Бегимай? Ооба. Жакшы. Демек, билеттер ошо концертке чыдап ошол жактан эле. Жок. Сиз мурун менен ан душу жүрчү элесиз го, эмне болуп атасыз? Же жалпы болуп атабы? Жалпы деле эмес. Концерткенин сайтында онлайн аласыздар. Видео звонок. Ачыңызчы видео. Өлчөдө сен көрүнбөйсүң го? Көрүп калды. Мен жатып алган болчумун да. Анда bizlere жөнөп ал, Ачып бериңизчи, ой, сизди көргөн сайын жүрөгүм башкача болуп атат. Сиздин үйлөнгөнүңүздү укканымдачы, мен ишенсеңиз 4 жыл катарынан ыйладым деп коңуз, күнү түнү ыйлапчы. Жабыл койна. Ачып койсоңуз. Ошол элем да карындашым жакшы турган ошо концертке жакындаганда. Өчүрбөй турсаңыз. Ne oldu lan? Eren dedi, eski süysüne açtık. Вообще bilgen joksun da kayırmasın. Daha koyalım mı? Eski suyunuzda mı olmaz belki? Pazar yok. Bunlar da talep potkanda. Конечно. Buradan konser Құлаққа сағыншылық қылып дұшта қылып өткен олбырдан. Болды. Бізден атайын. Көңіл көтергенде тамаша. Екі билет берейік.